Бишкекте карантиндик эрежелер сакалбай жатабы дегенибиз кече күнү Кайнар ресторанында массалык киши топтолуудан соң коомчулукта мыйзам карапайым элге гана иштейби. Бийликте олтургандар 50 кишиден ашпоого чакырып, бирок өздөрү массалык түрдө башы биригип чогултурушат. Бул окуяга күбө болгон Кактус Медиа интернет басылмасынын кабарчысы Марат Уралиев ал учурду тартууга аракет кылган, бирок белгисиз киши журналистке тоскоолдук жаратып, кол көтөрүүгө чейин барган. Марат Уралиевдин айтуусунда коомчулукту бийлик өкүлдөрү өздөрү тартипке чакырып, бирок өздөрү чогулуу эрежени бузуп жаткандыгына кейидим дейт. Мен көчөнү Кайнардын астына түшкүм алып баргам, жумуштап баргам. Анткени ошо биздин чоң кызмат элеген кызматкерлерибиз ошакта Куран окутуу болот деп, анан элге көргөзөйүн деп бардык ошону. Анткени өздөрү тыюу салышат, бирок өздөрү эле өткөзүп атышат да. Ошол жерге барсам, анан бир белгисиз адам чыгып эле тарткан болбойт, кол толгоп эле муунту 2-3 жолу. Ошентип баштады, кимсиз дегенсимди айтпай койду. Анан териштирип сурашсак, ошо Бабановдун жан сакчысы болуп кетет экен деп айтып атышат. Карантиндин эрежелерине ылайык баардык коомдук жайларда 50 кишиден ашпоо зарыл. Кече күнү Кайнар ресторанындагы окуядан соң ресторанга чогулган элдин саны 100 кишиден ашканына байланыштуу 3000 сом айып пул салынган. Аттуу баштуу саясатчылардын башын бириктирген Кайнар рестораны кече күнкү окуяга чиметпей бүгүн да коноктосуп, бул ирет протокол толтурулуп, ресторан жабылды. Бийликтин үзөңгүлөштөрүн чогулткан Кайнар ресторанында журналистке кол көтөргөн белгисиз жаран боюнча азыркы учурда тергөө иштери башталды. Açılış fotoğrafını sizge. Kolunuzdu alınız fotoğrafını sizge. Koyarınız. Ay жолдаш мен карасаңыз бул көчөдө жүргөн мен кармап атат, мени өткүзүп айтат. Качыңыз тота мен сизге. Мен тротуарда ортом, каякта ортом мен. Вот видите. Высокопоставленный чиновник наш. Вот смотрите, что делают, а? Качыңыз тота мен сизге. Колуңузду алыңыз тота. Кече күнкү окуяга байланыштуу Бишкектин 4 районунда атайын тамак аш ичүүчү коомдук жайлардын баарын тармактык мамлекеттик органдар текшерүүгө алды. Бул учурда журналисттер кошо атайын рейдке чыкты, калгач чоң атайын ресторандарга бардык. Биздин тартуучу топто Бишкек шаардык мамлекеттик санитардык көзөмөлдөө борборунун санитардык доктору Нурланбек Жакупов менен шаар ичиндеги тойканалардын бирине күтүүсүз кирип бардык. Өзүн тойкананын администратору катары тааныштырган Нуркалый Таштанбек уулу, бизде азыр 50 киши эмес, 1 киши да жок. Талаптарга баш ийип жатабыз, башка айла жок дейт. Мага айтылган сөз атылган ок менен барабар да. Мага 50 кишиге чейин койгула деп телевизордон деле айтып атат да, булар жок болгондо делечи. А мен 50 киши коюп койдум. Бирок 50 кишиге жок, бүт болбойт ат азыр. 50 киши да кирбейт ат, 50 киши да кирбейт ат. Если жок кирейин дейт, мага мындай дейт, кече мындай случай болду. 200 киши өткөрөйүн дедим эле Нурик дейт. Анан байке мен 50 кишиден алышык ала албайм. Каласаңыз 50 кишини 12-ге чакырыңыз, кийинки 50 кишини саат 3-кө чакырып коюңуз. Ошондой кылыңыз десем, нет, у меня варианты есть в других местах деп алып, чыгып кетип калды. Андан соң жол катарлай дагы бир чоң тойканага башпактык. Бизди байкаган тойкананын администратору кирип барарыбыз менен бүгүн Куран окутуу бар, бирок бардык эрежелер сакталгандыгын айтты. Бишкек шаардык мамлекеттик санитардык көзөмөлдөө борборунун санитардык доктору Нурланбек Жакупов бүгүн киши чакырсаңыздар, канча киши жана орундуктарда аралыкты сактоо эрежелери орун алганбы деп кызыктаар болду. Ар бир тойкана, ашканаларгача ошонун ооруларды алдын алуу, башкача айтканда COVID-19 алдын алуу ооруларды кандай сактап атасыңар, эмне профилактика мероприятия деп коет, ошолорду кандай жасап атасың, ошону көргөзүп койсокпуз. Азыр пока 50 киши. Бөлөк моолар бөлөк чакырган жок. 50 эле киши мо азыркы поминка. Анан башка неме 40 киши бар. Анан саат 5-те. Коомдук транспорт, такси, кафе жана ресторандар санитардык эрежелерди бузгандыгы үчүн жабылат. Бул тууралуу республикалык штабтын бүгүнкү жыйынында айтылды. Ал эми саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсенбаевдин бүгүнкү онлайн брифинг учурунда берген маалыматында аттуу баштуу кишилер той ашка уруксаат сурап жатышат. Азыркы учурда оору жайылып кетпөө үчүн биз макул болбой жатабыз дейт маалымат жыйын учурунда. Ошол эле учурда бир топ объектлерге деген уруксаат бериле элек бүгүнкү күнү. Мына ошол маселени дагы бир ошого кайрылып бир суранып кете турган жер бар. Аттуу баштуу эле биздин адамдарыбыз, кишилерибиз ошо кайрылып жатышат. Ошо той ашка кайра уруксаат берсеңиздер деп, Куран окутуу жагдайлар болуп атат деп. Бирок ал жерге жанакындай көпчүлүк чогула турган жер болуп атат. Буга деген азырынча пока биз уруксаат бере албай туруп аткан кезибиз. Анткени эпидемиологиялык абал өзгөчө Бишкек шаарына алганда бул жер өтө мындай
кооптонууну жаратып аткан учуру бүгүнкү күндө. Белгилей кетсек, COVID-19 вирусу бүтүндөй дүйнөнү гигиеналык тартипке баш ийдирди. Вирустун таралуусунан улам азыркы учурда кээ бир мамлекеттер учуу каттамдарын токтотсо, айрым мамлекеттер жарандарын үйдөн чыгууга тыюу салды. Ал эми Кыргызстан пандемияга байланыштуу 2 айга жакын карантиндик мөөнөттү сактады. Азырда талап күч эрежени сактоого чакырууда. Бирок минтип бийликтин бутактары аталган чиновниктер өздөрү баш болуп эрежени бузуп жатышса, карапайым элден эмнени талап кылышат? Жаңылай Баймуратова, Бактияр Асанбеков, Next TV күндүн темасы үчүн.